Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде күнүзөк аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн парламентаризмди кантип өнүктүрөбүз деген теманы тегерегинде кеп салабыз. Бүгүн бизде конокто Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов жана Жогорку кеңештин мурдакы депутаты Бегалы Наргозуев. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Бүгүнкү учурда парламентке бир топ сындар айтылып келатат. Коомчулукта дагы ар кандай сөздөр бар. Анан биз парламентти өзгөртүүгө, жаңылоого же жакшы жолго салууга мезгил жетти деп ойлойм. Ошонун деңгээлинде биз мына кеп салалы деп атабыз. Менимче эки чакырылыштан бери парламенттик башкарууга өттүк, парламенттик башкаруунун жолунда келатабыз деп келатабыз, бирок дээрлик өзгөрүү байкалбайт да. Алмамбет мырза, эмнеге? Себеби барбы? Дээрлик өзгөрүү байкалбайт дегенге мен кошулбайм. Анткени парламентаризмге өткөнүбүзгө мына 9 жылдын жүзү болду. Конституция эң баягы мындай туруктуу конституция, азыркы конституция болду. Азыркы парламентаризмдин скептиктери, 5-6 жыл мурунку скептиктери, азыр бардыгы саясий лидерлерди айтып атанган. Парламентаризмди таанышты жана бизге парламентаризм системасы ылайыктуу экенин түшүнүштү. Баары ынанышты, анткени жалпы дүйнө, жалпы адамзат ушул системага өтүп атат. Анан жалпы адамзаттан бөлүнүп биз артка кетпейбиз. Ошондуктан парламентаризм деген талаш тартыш дискуссия келгенде, бул талашсыз бизге парламенттик башкаруу системасы керек экенини мындай айдан ачык. Ал эми анын ичиндеги шайлоо процедурасы, партиялардын атаандашчылыгы, саясий атаандашчылык, шайлоону кантип таза өткөрөбүз, парламенттин ичиндеги өтүп келген фракциялардын иштөө тартибин аныктай турган мыйзамдарды модернизация кылып, аларды оңдоп, аларды заманбап шайкеш алып келүү ал бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Мен ага кошулам. Сиз жана айтпадыңызбы, конституция бүгүнкү конституция туруктуу иштеп жатат депчи. Кайсы конституцияны айтып атасыз? Атамбаев кабыл алган конституциябы же мурдакы конституциябы? Жок, муга чейин Кыргызстанда 9 жолу конституция өзгөрсө, ошо 9 жолу жыл сайын өзгөрчү. Мына азыр 9 жылдан бери бир жолу ушул Атамбаевдин кара күчкө салып, колду бутту толгоп, парламентти да кыйнап, жалпы коомчулукту кыйнап, активдүү жарандарды, юристтерди, саясатчыларды кыйнап, ошол мыйзамды аттап 16-жылдагы конституцияны өзгөрткөнү ал эми билебиз. Ал эми мындай ал болбогондо азыр 9 жыл мындай тийбейт эле да. Ал эми ал жерде баягы көп сөз, ал эмне себептен 16-жылы өзгөрткөн. Ал мен президенттиктен кеткенде премьер-министр күчтүү болсун деп, ал өзү премьер-министр болуп өзү келеби же Сапар Исаковду алып келеби айтор, ал ошол себептен конституцияны өзгөртүп алган да. Бирок жалпы жонунан айтканда, Керим, жана тема боюнча биз ошол парламентаризм системасы бизге ылайыктуу, балким мындай башка да пикирлер албетте айтылсын, бизге топ келбейт да. Бирок менин баягы толук кандуу өзүмдүн убеждениямда бизде парламенттик система керек. Биз ошо менен гана алдыга жыла алабыз. Ал эми ичиндеги бир парламентаризм ичиндеги архитектураны мыйзамдар аркылуу бүгүнкү замандын талабына ылайык оңдоого мындай биз муктажбыз. Парламентаризм жасап аткан иши бүгүнкү орду жөнүндө оюңузду айтыңызчы. Эми Алмамбет мырза айтып атпайбы, өнүгүп атат кыязында парламентаризм биз эки чакырылышта деп атат, бирок чынында бул калп 9 жылда муну булар алып келген партиялык системаны Бакиевдин режими учурунда алып келинген, 100% партиялык система Бакиевдин учурунда келди. Ошондон бери булар эч нерсе өзгөртүшкөн жок. Өзгөрткөнү Бакиевдин режими учурундагы партиялык 100 партиялык системада 90 депутат болчу, а булар 120 депутат кылышты. Башкасы мына практика жүзүндө көрүлөт, эч нерсе өзгөргөн жок. Мурункудан өзгөчөлөнүп, азыр бийликке келген СДПК менен Атамекен жанагы партияга, парламентке келген фракцияларды ичинен бузуп жарышып, парламентаризмге аябай бөгөт болушту булар. Ар намысты бузуп жарып жок кылышты.
республиканы бузуп жарып жок кылышты, ичинен бөлүшүп. Атамекен ичинде деле бөлүндү. Атамекенин ичинде кандай бөлүнүү болгонун билбейм, фактически бөлүнгөн ошондой болду да. Атамекенин ичинен болгону өздөрү чыгарып жиберишти, 2 депутатты өздөрү чыгарып жиберишти. Башка партиянын ичине кирип диверсия жасап бузган жана мен атаган партиялар болду. Ар намыс, республика сыяктуу. Анан эмне өзгөртүп алып келди? Мурункуга караганда мурун Бакиевдин режим учурунда 3 партия келген болчу: СДПК, коммунисттер, Ак жол. Ал бийлик тарабынан, Бакиев режим тарабынан СДПКнын ичинен бузуп жаруу аракети болгон эмес. Коммунисттер ичинен бузуп жаруу аракети болгон эмес. Ал эми СДПК менен Атамекен биригип алып коалиция бийликке келгенде булар реванш алабыз дешип, тиги партияларды жанына бүт бузуп жарышып, парламентаризмге каршы иштешти. Мурункудан да өтүшүп булар Атамбаевга кошомат кылып жүрүштү. Атамекен кошомат кылып, мына 16-жылга чейин буларды кууп чыкпайынча бийликтен кошомат кылышып, Атамбаев эмне өзгөрт десе өзгөртүп берип жүрүштү. Өздөрү 2020-жылга чейин өзгөртүлбөйт деген конституцияны бузушуп, Текебаев, Каныбек Иманаевдер биригип, конституцияда өздөрү жазган конституцияда, Текебаев атасы болгон конституцияда тышкы саясатты бул өкмөт, премьер-министр жүргүш керек. Булар конституцияга каршы кылмыш кылышып, муну президентке алып беришти. Конституциялык мыйзамды булушту. Бүт булардын айткан сөзү бир башка болуп келатат. Мына кылган иши башка болуп келатат. Анан мына 9 жылдан бери айтылат. 9 жылдан бери эмне өзгөрдү? Коррупция болсо болуп көрбөгөндөй өстү, коррупция, уурулук. Карыз болсо мына Бакиевдин режим учурунда 150 миллион гана доллар карызыбыз болсо биз Кытайга азыр 2 миллиард долларга чукулдадык. Бул бийликтин мына парламентаризмге келдик деген демагогиянын жыйынтыктары. Мен дагы сөзүм көп. Аны кийин айтабыз. Алмамбет мырза, жооп бериңизчи бул кишинин. Эми мен убактымды кетиргим келбейт да. Наргозоевдун айтканы башынан аягына чейин андай эмес. Эми баягы сөздүн төркүнү. Жок, эмнеси аям? Мен фактыма контрфакты келтирчи. Контраргумент келтир. Ак жол партиясы, Ак жол партиясына депутат болуп келген. Ак жол партиясында иштей албайсыңар, анда мыкты болбойт деген сөздүн төркүнүн эле айтып атат да. Ак жол партиясы ал парламентаризм эмес болчу. Парламентаризмдик система эмес, ал президенттик система болчу. Ошон үчүн мамлекетте президент парламент системалап келген. Силерди президенттин астына кошомат кылып жүрдүңөр. Жок, ошондуктан силер кошомат кылып жүргөн Максим Бакиев, сиздин досуңуз башкарган Ак жол партиясын. Эми мына факты деп атат. Факт ошондой, эми жак калппы. Азыркы биз факт что силер 6 жыл Атамбаевга кошомат кылып жүрүңөр, это факт. Эми сиз Максимге кошомат кылып жүргөнсүз. Азыркы системада биз талкуулап аткан маселе бул парламентаризм. Парламентаризм керекпи же жокпу? Бизге парламентаризм керек. Ал эми кантип ичин архитектурасын оңдойбуз? Ал бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Сиз, биз, бул киши баардыгыбыз бүгүн ошону ойлонолу. Анан антын элди алдабагыла. Силер мына 2 сурок отурдуңар. Мамлекетти оңдай алган жоксуңар, артка кетириңер. Силер кетип жаштарга орун бергиле. Дагы элдин көзүнө алдаган жатасыңар силер парламентаризм деп. 10 жыл элди алдадыңар силер. Кандай сунуш келтиресиз? Мен айттым, сен элди алдаба. Сен биле кимди алып келейин? Сен Текебаевди алып келейин деп атасыңбы? Жок, кандай сунуш бересиз? Мен сунушум бар. Силер жаштарга орун бергиле. Силер калктан элдин көзүнө алдабагыла силер. Жаштар келсин. 6 жыл кошомат кылдыңар Атамбаевга, уялбай. Эми болсо акырында силерди көчүңөр кетип чыккандан кийин гана силер биз 4 жыл каршы баштадыңар. Биз 4 жыл жабыштык. Эмне үчүн өзүңөр конституцияга каршы чыгып, сырткы саясатты өкмөттө премьер-министрден президент Атамбаевга алып бердиңер. Эмне үчүн кошомат кылдыңар? Биз кошомат кылган. Ким кылды ошо? Текебаев менен Каныбек Иманалиев болбоду автор. Биз Наргозов айке. Эми мындай ажылдашпай сүйлөшөлүчү. 4 жыл, Бегалбек. 4 жыл биз Атамбаевдин системасына каршы чыктык. Анткени ал 2 жылдан кийин бузулду. Эми аны сиз тана албайсыз, ал тарыхта. Эгер ага кошомат кылса Текебаев камакта отурат беле. Анан эми мен бул передачага сиз менен айтчайын деп келген жок. Мен бул передачага парламентаризмди кантип өнүктүрөбүз. Тема ушул. Парламентаризм кантип кайсы жерин оңдойлу деген. Анан макул. 10 жыл силерде шанс болду. Эми дагы эле көкөрөп отура бересиңерби? Мындай шанс эч кимге берилбейт.
урматтуу журналист. Эмне Буларга айтыңыз? башын аягына чейин шанс берилди. 2010-жылы атамекен конституцияны өздөрү жазды. Каалагандай жазды. Бийликке келишти, 5 жыл отурушту. Колунан келген жок парламентаризм киргизиш. Бузду парламентаризмди. Дагы 5 жыл отурушту. Колунан келген жок. Эми дагы элдин көзүн будамайлап, жанагында бир мыйзамдарды айтмыш болуп, кайрадан бийликке julunатат. Мен ойлойм, менин сунушум. Коомчулукка, бизди коомчулук атат. Атамекендин аферизмине уже жол тоскоолдук кылыш керек. Булар бийликке келбеш керек мындан кийин. Эмки шайлоодо Силер мына 2 жыл, 2 срок, 10 жыл айткан убадаларын аткарган жок. Парламентаризм түзөбүз Кыргызстанда деп нөлдөн башташты. Конституцияны баштагандан баштап туруп, өздөрү жазган конституция. Ошол конституцияны ишке ашырыша алган жок. Колунан реалдуу эч нерсе келбейт. СДПК кайтардыбы? Бегал мырза, тарых үчүн СДПК актадыбы ишеничти? СДПК менен атамекен деп айтып атпайм силердин киндигиңер бир да. Силердин киндигиңер бир. кесилди дагы булар. Эми кесилип эки жак кетип калышпады. Кесилген буларды качан гана 2016-жылы 31 августта Атамбаев убактылуу өкмөттүн баардыгын президенттин башкылап отурбай самозаванка деп атап, булардын лидерин теке деп атап, ошондон кийин уже түртүп салгандан кийин Атамбаев анан түртүнөн кыйкырып оппозиция болуп жүрүшөт. Ага чейин булар оппозиция болушкан жок да. 2013-жылы эле коомчулук кыйкырып атты го, Атамбаев узурпация кылат, бийликти оозуна сууртуп алгансы отурушту го. Ошондо бирөө чыгып коюшту. Жок, андан кийин акырында Текебаев аябай күчтүү оппозиция Текебаев уже илистик самосохранение өзүн сакташ үчүн күрөштү. Бул бир мамлекеттик кызыкчылык үчүн эмес. Ал беттирмоолук просто. Мен мурдакы Атамбаевдин бийлиги мезгилинде Текебаевдин айтканы бар экен да. Бүгүнкү бийлик парламенттик башкаруу системасын реформа кылганды каалабай атат. Анткени бийликте отургандар аны түшүнбөйт, түшүнгүсү келбейт дегенде маек берген экен да. Бул ошо Атамбаев бийликте отурган мезгилинде айткан. Анан эле бүгүн сиз мисалы айтып атпайсызбы, Текебаев Атамбаевдин бирге болгон деп, Текебаев экөө бөлүнүп кеткен, бөлүнүшпөдү эле. Андан кийин ачуу чындыкты айтып атат да Текебаев. Бөлүнгөнү кайсы учурда моменттен бөлүнгөнүн мен айтып берип атпаймынбы? Булардын өзүнүн жеке кызыкчылыгына, коркунучтуу болгондугуна бөлүнүшүп атпайбы? Ага чейин дос болуп өздөрү айтпадыбы Текебаев? Дагы биз реванш алабыз деп, мен Атамбаевка жардам берип жүрдүм. До последнего. Тиги премьер-министрди кетирип бердим, Бабановду, Темир Сариевди кетирип бергендерине чейин айтып, биз реванш алабыз деп экөө бир киндиги бир болуп жүрбөдү эле. Муну унутуп коюңар. Эске тутумуңар аспы. Булар ажылдап койсо эле Шыкмаматов чын болуп калабы? Мындай өткөн 10 жылдык акыркы тарыхыбызды эстеп көрөлү да. Кана 2010-жылдан бийлик алса, сага эч качан силерге жаштар мындай шанс келбейт, Атамекен келген шанстай. Өзүңөр нөлдөн баштап конституцияны жазып, өзүңөр бийликке келип, коалицияга келип, аябай таасирдүү болуп, президент менен бир болуп, жашырын коалиция түзүп, премьер-министрлерди кетирип өкмөттөрдү, өзүнүн премьер-министрин отурбай аттап кетишпеди. Мындай шанс мындан кийин бир да саясий партия келбейт. Мындай шансту упускать эткен партия сразу отставка толугу менен кетиш керек болчу булар парламенттен. Бул биздин азыр айтып атканыбыз бул парламенттин өткөндөгү кемчилдиктер. Мындай Кемчилдиктер деп айтсак, Жок, мында өткөндү койбой турган келечекти каяктан билесиң? Өткөндү билбей туруп, тарых тема боюнча сүйлөшөлүчү. Эми тема мына азыр 1 саат кыйкырат бул. Жок, парламент өнүп туруш үчүн адегенде кемчилдигин айтып алалы деп атпайбы? Туура. 10 жыл өттү мына. Реформа жасайбыз, башкаруу реформасы. Сен 10 жыл кыйкырдың. Таза шайлоо өткөрөлү. Таза шайлоодо мына айтып атпайбы тиги жаштар келсин деп. Жаштар партия түзүп, кайсы партияны элдин элегинен өтсө ошолор келсин. Эгерде Атамекен чын эле мына Бегалы Наргозуевтай пикирде болуп, булардын шеше толду, булар жакшылык алып келбейт экен деп Бегалы Наргозуевтер менен пикирлеш болсо, анда Атамекен өтпөй калат. Ошон менен Атамекен саясий баягы чечим кабыл алуу айданынан чыгып калат. Балким жалпы шайлоочулар Бегалы Наргозуевту Ак Жол партиясын колдоп кайра шайласа, кайра келсин бийликке. Эми бул шайлоодон келип, анан шайлоо кимди алып келсе ошолор иштейт да, туурабы? Анан бул болбойт, мен айттым, сиз айткан менен эле боло бербейт. Шайлоо кандай чечсе, элдин үстөмдүгү да бийлик деген. Эл кандай чечсе ошондой. Силер 10 жыл бийликте отуруп ушундай шанс алып парламентаризмди орнотобуз деп орното албай калганга
элдин астында жооп бересиңерби же жооп бербей эле качып кете бересиңерби? Качып кете бербейбиз. Биз качпайбыз. Силер качасыңар. Парламентте. Биз эмнеге качабыз? Мына 10 жылдан бери силер отурсаңар. Жок, эми качып кеткен биздикиби же силердин тиги кожоюна? Түрмөгө түшкөн биздикиби же силердикиби? Эми түрмөгө аны Атамбаев мыйзамсыз отурган. Силердики ошо түрмөгө отурган. Мыйзамсыз отурбай эле. Эми ажылдашпайлычы. Эме муну ушул факты боюнча дагы мына булар беттирмал кылып мойнуна албай келатышат. 2010 жылдан кийин кайра көрсөңүз 2010 жылдан кийин ажылдап атат. Ошону көрсөңүз, анан кайра мен айтасыз да. Мен токтой эле отурам. Сиз эле ажылдап атасыз сөз бербей эле. Жок. Кайра көрсөңүз. Сен беттирмалыңа кандай реакция кылыш керек? Ушундай деп. Жок, байке, сиз биринчи айтып атпайсыз. Булар сөздү сиз биринчи баштадыңыз. Булар митти эле митти. Сөздү сен биринчи баштадың. Коюңузчу. Мырзалар, Мындай да. Могул жерде айтып атпайбы Атамбаев отурушту, Текебаевди. Атамбаев отурушту, бирок Атамбаев Теректин башы, Шамал болсо Теректин башы кыймылбай деп жөн отурушкан жок. Текебаевдин 1 миллион доллар алганын өндүрүп бер деп жанагы орустар Феликс Куловко, Суан Алиевке 2010 жылдан бери баарына кайрылып жүргөн. Алар айткан биз жардам бере албайбыз, булар бийликте отурат деп. Азыр аны булар беттирме кылып тескери бурмалап атышат. Ал өзү факт, булар Атамбаевге шылтаган. Атамбаев он, конечно, жанагы айткандай негодяй, бирок булардын досу алар бирдей булар. эми аз дос эмес да, туруп азыр эми дос болбой калбады. Жакын достор ажырашып кетишпеди бир топ. Байкенин сакалын сыйлап мен айтпай эле коюмчу. Бул эми жок, парламентаризмди өнүктүрүүгө башында дегенде биз кемчилигин айтып алдык. Бул биз кемчиликти айттык. Эми парламентаризмди кантип өнүктүрөбүз? Кандай жол менен? Бүгүнкү жол парламенттик системаны өнүктүргөнгө негедир тоскоолдуктар көп болду. Туурабы? Кантип жол өткөрөбүз? Кимдин кандай ойлору бар? Шайлоолор жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча биз сунушту парламентке бердик. Азыр парламенттен Искак Масалиев, Жанар Акаев, Мирлан Бакировдор дагы жалпы эле окшош шайкеш мыйзам бердик, 4 мыйзам. Биринчи окуудан өткөндөн кийин биз ушул 4 мыйзамдын алкагында макулдашуу тобун түзүп, согласительный группа деп коет. Ошо согласительный группа менен биз бирдиктүү бир мыйзамды иштеп чыгабыз. Ошол мыйзамдын алкагында эгерде эл колдосо, эгерде депутаттар колдосо, эгерде жалпы президентине кол коюп берсе, ошол эреже күчүнө кирсе, ошол тартип менен шайлоо болот. Эгерде жок, ал мыйзамыңар эми парламент деген эми көпчүлүк добуш менен ал мыйзам өтпөй калса, бүгүнкү күндөгү эреже мына бүгүнкү күндөгү список менен мына жесткий список деп коет, анан мягкий список деп коет. Биз сунуш кылып аткан мягкий список. Азыркы иштеп аткан бул жесткий список. Ошо жесткий список менен шайлоо болот. Биз сунуш кылып аткан система адамдар партияга добуш берет, анан партиянын ичинен 3-4 кишиге добуш берет деген. Силердин бир мыйзамыңар эле парламенттарда өнүктүрүп жүрөбү? Анан ошол мыйзамды биз сунуш кылып атабыз. Жана берген суроо. Округка да бөлөсүздөр деп атат, ошондой? Округка деген. Ал эми мыйзам кабыл алынбаса, ал мыйзам кабыл алынбайт дагы, азыркы күндөгү жесткий список кете берет. Болду. Мен ошого жана таң калып атам да, бир эле мыйзам менен парламенттарыбызды өнүктүрүп жибермек керек. Андай болбойт. Целый конституцияны кабыл алып, булардын өнүктүрө албаган парламентаризмди Шыкмаматов ажылдап кабыл алып койсо өнүгүп кетеби парламентаризм. Анда ал 1000 мыйзам кабыл алынып келген менен бул ички оюндарды уюштурушуп, интригаларды парламент өтүп келген парламенттик фракциялардын ишин бузуп атышпайбы булар? Ошол дагы эле улантылып атпайбы бүгүнкү күнгө чейин? 1000 мыйзамдарды алып келсин. Бир мыйзамды Шыкмаматов кабыл алып койсо парламентаризм өнүгүп кетет деген эмне ушундуган болсо? Өнүктүрүштү эмне кылыш керек? Менимче мыйзам кабыл алыш керек, башкачараак. Бүгүнкү системадан ичин өзгөрүш керек го дейм. Жандай эмес. Система канаттандырбаса, бүгүнкү система канаттандырбай аткан жалпы эле коомчулук көрүп атат да. Мисалы үчүн баягы коом каалабаган адамдар келип калат деген догманын ичинде азыркы сунушту мен эле эмес да, Шыкмаматов да, Жанар Акаев да берди, Масалиев добуш берди, мыйзам иштеп берди. Мирлан Бакиров. Бирок алар баардыгы ар башка, ар башка. Бирок жалпы жонунан мягкий рейтинг менен биз сунуш кылдык. Эгерде парламент кайсы вариантын кабыл алса, ошол вариант өтөт. Бирок шайлоо болуш керекпи же болбош керек? Баары бир шайлоо болуш керек. Мына буюрса 20-жыл шайлоо болот. Ошондо кайсы эреже менен шайлоо болот? Жок, мен башка нерсе кылып туруп атат. Силер эмне үчүн ар бир шайлоонун астында элдин көзүн будамалаш үчүн бир мыйзамды алып эле ошону кыйдырып чыгасыңар? Эмне үчүн ушул
Мына парламенттик системалар болуп тур. Жок, эски заман эмес. Эмне үчүн сен мага кийинки заманга жооп бер. Сен келатканыңарда парламенттик система деп элдин көзүн будамайлағандар 2013. Эмне үчүн анда бир дүйнөлүк практикадан алып, эмне үчүн президентти парламент чалатып кылбадыңар? Ошондо таптаза парламенттик система болмок. Силер аны кылбадыңар. Себеби Текебаев президенттикке барам деген үмүтү болчу. Же болбосо эмне үчүн биз али кечен өзгөртпөйсүңөр? Америкадагыдай кылып премьер-министр жок, президент өкмөттүн башчысы болот. Эмне үчүн андайларды карабайсыңар? Конституция силерде болсо 10 жылдан бери анан бир майда косметический бир ремонт менен бир кичине мыйзам менен өзгөртөбүз, өнүктүрөбүз парламентаризм дейсиңер. Бир мыйзам менен эмес. Ал бир топ мыйзамдар менен ишке ашат. Жок, суроо берет да. Өзү үчүн эмне кылышыбыз керек деп атат. Анан сен бир мыйзамын айтып атасың, бир косметический ремонт да бул эмес. Косметический ремонт эмес. Ал шайлоо процедурасын өзгөртө турган мыйзам. Эгерде ал колдосо өтөт, колдобосо өтпөйт. Колдобосо бүгүнкү күндөгү колдонуудагы ал мыйзам силердин лидериңер Текебаев алып чыккан 2013 беле өткөрбөй койгон Атайбаевдин учурунда. Азыр биз ошону кайра сунуш кылып атабыз. Кайра сунуш кылганга укугубуз барбы? Бар. Өткөрбөй өтпөй калса дагы өтпөй калат. Бирок мен айттым го жана Масалиев дагы 3-4 депутаттык группалар, алар менен көп эле кишилер кол койду. Алар да сунуш кылып атат. Кайсы вариантты өтсө, ошол менен мыйзам мындай шайлоо болот. Же шайлоо болбош керек. Шайлоо болуш керек 23-жылы. Ошол 20-жылы. Ошондо кайсы мыйзам күчүндө болсо, ошол менен шайлоо болот. Ал эми азыр Керим. Бизден ушу 4 мыйзамдан башка 4 мыйзамдан башка бүгүнкү күнү жумушчу топ түзүп, алар 5-мыйзамды иштеп чыгып атат. Жана соттолуулар болбосун, анан ал бул. Ошо менен кайсы мыйзам билем, сен жөндөп мүңүлем. Бул мыйзамдын жөнүндө силер өзүңөр кандай кабыл алсаңар. Сен бир мыйзамдын парламентаризмди өзгөртүп жүрөбүз. Биз Кыргызстанда бүгүн факт жүзүндө орногон чала парламентаризмди өзгөртүп жүрөбүз. Сен бир мыйзам нерсеге жооп бериңизчи, мындай эмоция калтырбай. Негизи парламенттик система дүйнө жүзүндө, Бегалбек. Дүйнө жүзүндө өз жемишин берген системалар барбы? Монголия, Корея, Япония, Европа. Ага макулсузбу же жок. Только президенттик формада. Эмне Америкада президенттик система эмне ал жерде өнүкпөй атабы дүйнөдө? Дүйнөдө жалгыз эле Америкада мына бир Америка, анан Швейцария өнүккөн мамлекеттерден 2 гана жерде. Ал эми мен сурооңо жооп берип атам. Эмне ал жерде өнүкпөй атабы? Демократия өнүкпөй атабы? Ал жерде эмне парламент күчтүү эмеспи? Ал жерде парламент күчтүү. Керек болсо Трампты ыйлатып атат. Сотко беребиз, кызматынан кетиребиз деп күндө ыйлатат. Кандай силер 10 жылдан бери президентке акырат аткан колуңар келе кошомат кылып Атамбаев кошомат кылып жүргөн, азыр Жээнбеков кошомат кылып жүрсөңөр эмне кылып атасыңар? Биз кошомат кылган жокпуз. Жээнбеков алып келген премьер-министрди, Сапаровду кетирип беркине бир доштон колдоп бербедиңерби? Андай болгон. Бул жерде менимче ошо жана парламенттик шайлоо системасында бир мындай иттин өлүгү жатат да. Биз жанакы жалаң байларды, жана унчукпаган адамды алып келип алдык дагы президентти мындай чокуга чыгарып алдык. Сизде сунуш барбы же ушул бүгүнкүдөй система менен эртеңки шайлоого барышыбыз керекпи? Кандай сунуш? Али бизде мына 10 жылдык жыйынтыгында Атамекендин конституциясынын негизинде түзүлгөн бизде олигархиялык парламент. Мунун баардыгы факт жүзүнүн баардыгын мойнуна алды. Азыр ошо менен эле барабыз дейт, жана косметикалык сунуш айтыңыз. Сунушун кардиналдуу өзгөрүш керек. Президенттик башкарууну президенттик башкарууну мен жактоочусумун. Америка тибиндеги президент, өкмөт жок. Силер мурдагыдай эле өкмөттү калтырган, премьер-министрди калтырып атасыңар, президентти калтырып атасыңар, кош бийлик болуп калып атат. Президент, премьер-министр болсо силерге да көз каранды, бир четинен президентке көз каранды. Силер чала өлүк, бул айтканда өлүктү калтырып коюп атасыңар да. Президенттик система болуш керек америкалык типтеги. Ал күчтүү парламент болуш керек америкалык типтеги. Ал президентти тоготпойт, президентке силер сыяктуу кошомат кылбайт. Кайсы президент келсе эле ошондон арыгын чаба бербейт силерге кошоп. Мен бир нерсени айткым келет да. Эгерде сиздин оюңузча болгондо, анда биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек болуп калат да. Конституцияны өзгөртүп, андан кийин шайлоого бара турган болсок, биз 2020-жылга жетишпей калабыз менимче, туурабы? Жок. Биз ошон үчүн ойлойм, менин жеке оюмда ошон үчүн шайлоо кодексин өзгөртүүгө киргизиш керек деп ойлойм. Эмне айтылса ошонун баары ишке ашып кетпейт да. Мен жөн эле пикирди айтып атам. Сиз президенттик башкаруу форманы колдоп атасыз, туурабы? Америкадагыдай. Премьер-министр да өзү болсун, мамлекет жетекчиси да өзү болсун. Мисалга болду. Мен ошону сурайын деп атам. Эгерде сиздин пикириңиз убежденный ошондой болсо, анда парламентаризмдин идеясы өзүнөн өзү эле сиздин концепцияда жок. Туурабы? Мындай президенттик форма правления да. Меники парламенттик башкаруу системасы.
Анан бул силер ошо мен жанагы мен айтып аткан сөз ушта, силер жөн эле көзгө топурак шашып атасыңар да парламентаризм деген сөз менен. Бирок иш жүзүндө Американын парламентиндей күчтүү парламент биздин Кыргызстанда барбы? Причем здесь Американын Жок, сен айтасың, сиздики президент экен, значит парламентаризм система жок экен деп. Мен айтпадымбы? Американ тибиндеги президенттик система, Американ тибинде парламент болсун деп атам. Силер болсо дайыма жеке кызыкчылыктан аракет кыласыңар да. 2010 шайлоодо, 2015 шайлоодо силер кантип акча жыйноонун, ар бир кандидаттан олигархтарды алып келип тизмеге киргизип акча жыйноо менен алек болдуңар. Аны ошол менен эч нерсе болбогонсуп элге эч кандай жооп бербей, кайрадан кийинки циклге өтүп кетебиз атасыңар, кийинки шайлоого андан ары кетебиз деп ойлоп атасыңар. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып коомчулук уксун деп атам. Силердин жүзүңөрдү ачып атам мен силердин. Сен жанагы чычалап мен чычалап оозуңан бир сөздөр чыгып кетип атпайбы? жок, сиз чычалап атпайсыз. Сиз записьтер көрүп койсоңуз. Жок, мен ал сенин оюң боюнча. Жок, жөн эле адекваттуу. Жок, мен карап атам. Көрүп койсоңуз жөн эле. Жок, сен да карап көрүп койсоң, сен да көрүп койсоң. Мен билем да. Биринчи ким баштады? Урматтуу коноктор, Мен билип туруп айтадым мен дагы. келиңиздер, баягы убакыт аз калды. Дагы эле жанакы парламентаризмди кантип өнүктүрөбүз деген темага эки оюңузду айтыңыздарчы. Бугу сайтта шайлоо кодексин өзгөртүш керек деп атат. Сиз болсо президенттик башкарууну каалап атасыз, туурабы? Америкалык типтеги президент башкарып болуш керек. Америкада Бизде парламент премьер-министр болбош керек. Биз чакан мамлекетпиз. Даже килеген Америка ушунчалык өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен премьер-министри жок бизде. Парламентаризмди өнүктүрүш үчүн бийликтин таасири болуш керекпи? Бийлик кызмат кылыш керекпи ушуну өнүктүрүш үчүн? Мына Керим, парламент президенттик башкаруу деген боткону биз көргөнбүз, башыбыздан өткөн. Анан президенттик башкаруу өткөн эмес, өтүп атат. Мына силер алып келген президенттер көрүп атабыз. Өтүп атат башыбыздан. Тиги президенттик башкарууну биз башыбыздан өткөнбүз. Азыр парламентаризм менен эле ошол парламентаризмдин кайсы жеринде өзгөртүүлөр керек болсо, шайлоолор аркылуу жөнүндө, мыйзам аркылуу, саясий партиялар жөнүндө, жаранды коом жөнүндө айтор парламентаризмди өнүктүрө турган толгой током мыйзамдар бар. Ошолорду оңдоп отуруп биз мындай толук кандуу идеальный парламентаризм деген түшүнүккө алып келсек, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аны жалпы эл, жалпы парламент, жалпы жоопкерчиликти мойнуна алган саясий группа чечет. Эгерде чын эле сиздин концепцияңызды көпчүлүк адам колдоп, парламентке келген уктурсаңыз, парламентке келген саясий күчтөр туура айтып атат. Бизге президенттик форма төп келет экен. Мына биздин кошуналар президенттик форма менен жашап атпайбы? Россия, Казакстан, Туркмения. Ошондой форма бизге туура келет десе, анда ошол шайлоодон элдин элегинен өтүп келген саясий топ ошол конституцияны өзгөртүүгө толук кандуу бүгүндө мүмкүнчүлүгү бар. Аны бир жерден мындай коз сүйлөй берип 10 жылдан бери элдин башын айланып жаткан коз сүйлөп. Эмне үчүн сен министр юстиция болуп турдум? Эмне үчүн 10 жылдан бери бийликте отурушуну жасабадыңар силер? 10 жылдан бери. Мындан аркы кандай дагы эмеңер бар? Сен мыйзам нормаларды эмне үчүн 10 жылда киргизбедиңер? Мыйзам бул тынымсыз. Эмне бир күнү парламент токтоп мыйзам иштелбей калабы? Парламент канча өмүр сүрсө, мыйзам ошончолук иреттелип иштелип турат. Убакыттын талабына, саясий кырдаалдын бир саясий күчкө канча жыл шанс бериш керек деп ойлойсуң сен? Мына силерге 10 жыл шанс берилди. Аны эл чечет. Жок, сен өзүң саясатчыга айтчы, канча жыл шанс бериш керек? Канча жылда өзүн реализация кылат бир саясий топ, саясий күч? Саясий топтун жоопкерчилиги болот. Ал жоопкерчилик шайлоолордо эл ишенет же ишенбейт. Силер аны припискага салып атпайсыңарбы? Приписка эмес. Приписка болбосо, атамекен 2010-дагы 2015-те өтпөгөн эмес. Приписка Акжол, силер өтүп келген Акжол партиясы приписка кылып өтүп келген. Азыр приписка жок. Азыр эми жана урналар. Силер атамекен 2010-2015 жылдагы бүтүн Кыргызстандын добушун силерге кыргытуу менен өттүңөр. Муну бүт эл билет. Силер эле укуңар көргүңөр келбейт. Элдин бардыгы билет муну. Андай эмес. Биз эң азында ошап. Урматтуу коноктор, тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыкты. Менимче талаштан тактык жаралат деп коет. Бул парламенттик башкарууну кайрадан өнүктүрүүгө, өзгөртүүгө сөзсүз түрдө аракет кылыш керек деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аракет кылыш керек ооба. Биз ушу менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыктык. Кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.